Samsung компаниясынын алгачкы бүктөлмө ийкемдүү Galaxy Fold аттуу смартфону сентябрда сатка чыкмакчы. Кардарлар буга чейин $2000 телефондун экраны сынып калып жатат деп даттанып, компания аны дүкөндөрдөн кайтарып алган. Кемчиликтерди жоюп, компания смартфондорду кайрадан кардарларга сунуштап жатат. Дүйнөдөгү эң узун, өтө тез жүрүүчү Hyperloop вакуумдук поездин сыноого аз калды. Hyperloop'та жүргүнчүлөр же жүк вакуум туннель аркылуу учактай эле ылдам жүрүп өтөт. Virgin компаниясы Сауди өкмөтү менен бирге Hyperloop One поездин курууда. Жаңы транспорт жүргүнчүлөрдүн жолго короткон убактысын үнөмдөйт. Мисалы азыр Риядтан Жидда шаарына 10 саатта жетсе, Hyperloop менен 76 мүнөттө эле кирип келүүгө мүмкүн. Токионун Олимпиада оюндарынын талисманы менен таанышыңыз. Көк жана кызгылт түстөгү роботтор спортчуларды жана күйөрмандарды тосуп алып, стадионду жардамда көрсөтүшөт. Каалоочулар стадионго кирбей туруп эле роботтордон эмне болуп жатканын сурап алса болот. Роботтордун камералар жана сонариттик көздөрү бар. Андыктан коноктордун суроолоруна оңой эле жооп берет. Уюштуруучулар роботторду өлкөнүн башка шаарларына дагы жөнөтмөкчү. Жазалмакылык кайсы бейтап бир жылдын ичинде көкүрөк рак оорусуна дуушар болорун алдын ала биле алат. IBM компаниясынын изилдөө лабораториясы менен Цюрих университетинин адистери шишиктин 140 башка түрүнүн 26 миллион клеткасын изилдеп, атайын база түзгөн. Окумуштуулар дартка даба табуу үчүн шишик кандай жайларын изилдешүүдө.